Демиргөөчү катары, бул инициатор катары мен жооп берип коеюнчу. Жооп берип коюңуз. Уруксат этесиздерби? Мындай болуп атат да, бул мыйзам парламенттен өткөндөн кийин 4 менен 4 бөлүгүн ачсаңыздар, тамактанууну каржылоо булактары болуп төмөнкүлөр саналат деп турат да. Ошондо республикалык бюджеттин каражаттары, жергиликтүү бюджеттин, жеке жана юридикалык жактардын ыктыярдуу салган каражаттары, 4 ата-энелердин, мыйзамдуу өкүлдөрдүн каражаттары, анан 5 Кыргыз Республикасы мыйзамдарына каршы келбеген башка булактар деп турат да. Ошондо бүгүнкү күндө өкмөт аярлуу катмарларга мамлекет көзөмөлгө алат, аларга жардам беребиз деп атат да. Сиз айтканыңызда маңыз бар да, туура айтып атасыз. Бирок ошол эле учурда бир жагынан биз пособие берип атсак, жөлөк пулдөрдү берип атсак, экинчи жагынан ошол садиктин ичиндеги, бала бакчанын ичиндеги адамдарыбызды, балдарыбызды ата-энең төлөй албайт деп, колунда бар, колунда жок деп бөлүп калбайбызбы деген коркунуч болуп атат да. Ошондуктан бул жерден жөн эле карама-каршы келген 6-пункту алып койсок, 6-пункту, 4-пункту болсо каржылоо булактарынан өкмөттү чектебей, өкмөттүн жеке жоопкерчилиги анан өзүнүн тандоосу болуп калат да. Мурдагыдай бул 30 жылдан бери кээ бир жерлерде ата-энелер мүмкүнчүлүгү бар болуп, мен өзүмдүкүн гана эмес, башканыкын да төлөп берем десе дагы биз колун бууп коюп турубуз да. Здесь жөн эле ошол карама-каршылыктарды алып коюш керек экенбиз. Анан мыйзам боюнча кабыл алган орган гана карама-каршылыктарды ала алат экен да. Бул деген Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктар актылары жөнүндөгү 2009 жылдын 20 июлүнүн номер 241 беренесте 30 беренесте жазылып турат да. Ченемдик укуктуу актыларда боштуктар жана коллизиялар табылганда, ушул актыларды кабыл алган ченем жаратуучу субъекттер, кызмат адамдары, боштуктарды жана коллизияларды жоюу үчүн аларга тиешелүү толуктоолорду же өзгөртүүлөрдү киргизүүгө милдеттүү. Бүгүнкү күндө парламент ушул 6-пункту жоюуга милдеттүү болуп калдык да. Анткени деген биз өкмөттү бир четинен колун бууп салдык. Мурдагы өз калыбына келтириш керек деп ошол жөнүндө сөз болуп атат да. Анткени сиз унутпаңыздар, бул 28 берене билим берүү уюмдарына тамактанууну уюштуруу тартиби боюнча 8 глава тиешелүү. 8 глава болсо жалпы билим берүү жөнүндө. Бул жерде детсадтар дагы, мектептер дагы бар болуп атат да. Анан ошондуктан биз чектебей, өкмөттүн колун буубай, бул 6-пункту жокко чыгарып койсок, 4-пунктка ылайыктуу өкмөт өзү чечим кабыл алат. Жеке мектептер бар, жеке бала бакчалар бар. Анан именно ошо бала бакчалар боюнча чечимдерди өкмөт өзүнүн деңгээлине кабыл ала алат. А биз бул жерден 6-пункту жөн эле бууп салдык да, өкмөттүн колун буудук. Бул эми мыйзамды өйдөрөк 4-пунктун карасаңыз, бири-бирине карама-каршы кылып, эми кантип өтүп кеткен азыр талкуулабай эле коелу, бирок ошондой болуп калыптыр. Каталар кетти, кемчиликтер кетти, ордуна эле келтирип коюш керек да. Айтор Кундуз Кошалиевич, ушул 6-пункту алганда деген биз 4-пунктта биз өкмөттүн колун буубайбыз, спонсорлордун колун буубайбыз, колунда бар, колунда жок деп элибизди бөлбөйбүз да. Башкача учурлардан бир четинен деген МТСРден биз жөлөк пулду, биз айрылуу катмарларга жардам берели десек дагы бул жерден өкмөт жардам бере албайт. Анткени деген ток ата-энелерге такап коюшту. Ошондуктан бул 6-пункт алыныш керек. Бул убакыт өткөндөн кийин да баары бир буга келишет. Азыр даже парламент жок, ойлонолу деп, мүмкүн өкмөт өкүлдөрү мындай биз уже кабыл алып койдук деген бир ой пикирлер болсо деле, бул 1 жыл өтөбү, 2 жыл өтөбү, бул мындай чоң юридический жанакы нерселерине такалып келгенде, кайра бул мыйзам парламентке алып келинет. Убакыт өткөндө бул катаны өкмөт да түшүнөт. Биз парламентте эми мойнубузга алып атабыз да. Биз кабыл алып бердик, ошон үчүн жоюлду. Бул бизден кеткен ката. Жөн эле балдарыбызды мындай ойлобостон эмес, биз бул балдарыбызга жакыр үй бүлөлөргө жардам да бере албай калат экенбиз деген сөз да. Рахмат, мен түшүндүм сизге. Мен өзүмдүн жекече пикиримди айттым. Ошону дагы мындай эске алып койсок, урматтуу кесиптештер. Анан бизден эми келечек муундарыбызга ким эле өзүнүн баласына жаман билим берели же жаман тарбия берели деп ойлосун. Ошондуктан бардык аспекттердин бардыгын, кемчиликтердин бардыгын түшүнүү менен кабыл алсаңыздар. Рахмат. Урматтуу Дастан Далабаевич, уруксат этесиздерби? Мен ушул маселе боюнча кичине ой пикиримди айтып коеюнчу. Уруксатпы?
Дастан Далабаевич, сиз эми элестетсеңиз, биздин калкыбыздын мүнөзүнө жараша, элибиз намыс көп элбиз да, калкыбыз ушунчалык намыс дегенде тигинен тик турган калкпыз да. Анан элестетиңиз, бала бакчада деген бала кээ бир балдардын тили чыгып калды, кээ бир эме түшүнбөйт мүмкүн да, бирок ошол ата эненин баарын бир отургузуп алып туруп, сен төлөй аласыңбы, сиз төлөй аласыңар, төлөй албайсыз дегенде аябай оор болот да. Аябай бири-биринин мындай это дискриминация по материальному признаку, по социальному признаку, ты бедный, богатый деп садиктерден ата-энелер бөлдүрсөк, аябай туура эмес болуп калат да. Ансы эле жөлөк пул алганда через столько унижений проходят наши граждане. Мен мамлекетке карыз алып аткандай деген мамиле болуп атат деп мага канча кишилер арызданып атат. Эми ошо бала бакчага жетип туруп, мен баймын, мен кедеймин, сен балаң бай, сен жакырсың, төлөй албайт деп элдин астына ошо баласынын колуна карточка карматса, где гарантия, что бала бакчадагы жетекчилер дискриминация кылбайт, сен байкушсуң деп. Бизде чоңунан кичине кызматтагылар мамилелерин сиз жакшы билесиз. Ошол нерсеге жеткирбейли деп мен суранат элем да. Ушинтип биз ата-энелерди мындай кедей жашаган үй бүлөдө, намысынан башка эчтекеси жок үй бүлөдө ушундай нерселер оору кылат да. Мамлекет мага дооматын койбой койгула, андан көрөк намыстанып балдар садикке барбай эле койсун алып кетсе, күнөө бизде болуп калат да. Мен ошондуктан суранат элем. Балдарыбызды кедей анан бай деп бөлбөй эле коелучу. Аял киши катарында сизден суранат элем да. Сиз да ата энесиз. Өмүр бою биз депутат болуп, министр, чиновник болуп отурбайбыз. Турмуштары кандай болот? Просто суранат элем. Бул жагын деген мамлекетке мен Дастан Далбаевич сизге гана эмес, жалпы өкмөт мүчөлөрүнөн суранат элем да. Каражатка келгенде балдардан экономить этип калабыз. А эмнеге кечээ токтом чыгып атат да? Бизнес класс менен учканга макул, президент учсун, премьер учсун, төрага 3 кишиге чектеп коюңуздар. Эмнеге управлениянын жетекчилеринен бери учтуруп атабыз? Управ делами эмнеге учтуруп атабыз? За какие заслуги? Булар ошол ата-энелер иштеп, салык төлөгөндөрдүн аркасы менен бизнес класс менен учтуруп атабыз. За что? Балдарга бизге акча жок, а бизнес класс акчасы бар бюджеттики. Ошондуктан урматтуу мына вице-мэр Мазгачев отурасыздар, Жибек айым мына 2 айым отурасыздар, бер жакта министрликтин айымдары отурасыздар. Эркектер сүйлөбөсө да силер айтпайсыздарбы? Биз кантип барабыз парламентке, биз ушул мыйзамга каршыбыз деп. Балдарга жеткенде акчабыз жок деп отуруп калабыз. Мен суранат элем, мына просто кара маршрутта алып коюңуздар, анан 4-чү пунктта ылайыктуу кылайлы. Уят да. Балдарга жеткенде биз ушунча адам жазылып, ушунча адам талкуулап калдык да. Миллиардтаган акчалар кетип атканда унчукпайбыз. Кечирим сурайм да, просто мне ата-энелерим бизге чалат да, бизди бөлбөгүлө, байкуш кылбагыла. Байкуштар болуп, ансы эле биз байкуш болуп жалдырап жүрөбүз. Кедейлерден, кедейчиликтерди еще биз акчага жеткенде бизди бөлбөңүздөр деп. Рахмат.